операцияга 8 000 даярдагыла депти. Мен кечтен бери таппай түтөп жүрүм байке. Булар вообще акча жейт. Акчага алып, акчага бербесе карабайт экен да. Биз төрөт үйүнө келип атабыз. Төрөт бөлмөгө кирген жокпуз. Када, апке. Куда сенен бару? Апке. Када. Када. Мен эркин журналистмин. Журналист Улукбек Карыбек уулу 48 саатка камалды. Ага бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, анын иши сотко өтүп кеткени белгилүү болду. Анын баш коргоо чарасы 16 июлда каралат. Журналист Ош облустук төрөтүү тууралуу видеосун 12 июлда жарыялаган. Анда Карыбек уулу мекемедеги коррупцияны чагылдырган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта Ош облустар аралык клиниканын төрөт стационарынын башкы дарыгери журналистке чара көрүүнү өтүнүп кайрылганы жазылат. Анын айтымында журналист төрөт үйүн уруксатсыз видео тасмага тартып, жумушка тоскоолдук жараткан. Бул боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги да билдирүү таратты. Анда коррупцияга каршы күрөшүүдө министрликтин саясий эрки бар экени жазылган. Ошондой эле мекеме жарандарды, врачтардын эмгегин урматтап, жана баалоого чакырган. Журналист Карыбек уулу тагылган айыптардын баарын четке какты. Ошондой эле ага эч кандай чакыруу берилбей, оор кылмышкер катары кармалып, аны Бишкектен Ошко мажбурлап алып келишкенин айтты. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Биз ал жердеги карапайым элдин, жөнөкөй жарандардын медициналык кызмат көрүүсүндөгү мыйзамдуу укугун, ошол эле учурда жарандык укугун, биз менен жолугуу укугун так даана коргоого аракет кылдык. Бирок тилекке каршы мына ушундай жагдай түзүлүп атат. Биз аягына чейин бул маселеге укпай берилүү үчүн токтолбойбуз. Мен оюмча сот органдары туура адилеттүү чечим чыгарышы керек деген үмүттөбүз. Азыр бизди 48 саатка келгизген атышат. Негизи эле бул Кыргызстандагы ошол паракорчулуктун ушундай бир жарандарга катаал шарт түзүп аткан медициналык мекемелердин мага карата бул чабуулу деп белгилеймин. Журналистке суракка чакыруу берилбей, ал Бишкектен Ошко мажбурланып алынып келингенинин себебин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Табакалов төмөнкүдөй түшүндүрдү. Тергөө кызматы атайын тапшырган Улукбек Карыбек уулу ошол күнү ошол окуя болгондон кийин Бишкек шаарына кетип калгандыгы аныкталган. Андан соң тергөө кызматы тергөө жөндөшүн сурап алуу үчүн ошол атайын кызматтарга тапшырма берип, ошол жактан маалымат алып келди. Эгер ал жерде кандайдыр мыйзам бузуулар боло турган болсо, аныктала турган болсо, өзү атайын бөлмө органдарына кайрылса болот. Карыбек уулу кармалгандан кийин коомчулукта коррупцияга аралашкан төрөт үйү текшерилбей эле коррупциянын бетин ачкан журналист камалды деген катуу сындар айтылды. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Табакалов коррупциялашкан делген төрөт үйү текшерилип, дарыгерлер суроолорун кошумчалады. Сөзсүз ал жактагылар суралып, бүгүнкү күндө тергөөгө катыштырган. Алар дагы сурак берип, өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн берип жатат. Азыр учурда дана далил алынган эмес ал жерден азыр. Бирок будан кийин сөзсүз түрдө дарыгерлердин үстүнөн дагы иликтөө жүрөт. Тилекке каршы акыркы убакта журналист, блогерлерге каршы кысым күчөдү. Буга чейин журналист Ыдырыс Исаковго экс-чиновник кол көтөрүп, бирок иш майда бейбаштык катары каралып, кылмыш иши кыскарган эле. Материал жасалып жаткан учурда айдоочулардын укугун талашып, май ичилердин мыйзам бузууларын ашкере кылган блогер, активист Эртай Исхаков да суракка чакырылганы белгилүү болду. Анысы аз келгенсип журналист, блогерлерди бийлик ар кандай мыйзамдар менен дагы муунтууда. Маселен, Надира Нарматова демилгелеп чыккан бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзам, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам. 12 июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана жалпыга маалымдоо каражаттарына басым тууралуу резолюция талкууланды. Документте Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленет. Ошондой эле Европарламент учурда Кыргызстанда талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жана бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорлору, чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды артка кайтарууга үндөдү. Эгер алар кабыл алынса, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына олуттуу кесепети тиери катуу эскертилди. In 1991, Kyrgyzstan is newly independent with a vibrant civil society and free media. It's the most democratic state in Central Asia. But
It's not 1991, it's 2023. Today, democratic standards and human rights have deteriorated. Journalists are illegally arrested and expelled, and freedom of media and expression are suppressed. The so-called false information and foreign agent bills are just another tool for the autocratic elites to intimidate and silence opponents. They will help them consolidate their rule and persecute journalists and human rights defenders. Блогер журналисттерге болгон басым Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө дагы байкалууда. Алсак, жакында эле Казакстанда блогерлердин ишин чектеген мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык Казакстан блогерлерди жарнама үчүн салык төлөөгө милдеттендирди жана фейк маалымат үчүн административдик жоопкерчиликти киргизди. Онлайн платформалар жана интернет жарнак жөнүндө мыйзамга жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүүгө президент Касым-Жомарт Токаев кол койду. Бул мыйзам түздөн-түз блогерлердин ишине таасирин тийгизип, алар интернеттеги жарнактар үчүн салык төлөп баштайт. Казакстандык журналист Фактчек Кейзе редакциясынын негиздөөчүсү Думан Смаков бул мыйзамдын жакшы жана жаман жактарын Медиахабка айтып берди. Биринчи жакшы дүниелер, блогерлер буга чейин бизде салык төлөмөйт Казакстанда. Акчаны ала берет, салык төлөмөйт. Былайча айткан кезде жоопкерчилик жок болот. Энди блогерлер салык төлөйдү. Және де өздерінің мысалғы заказ берсе біреулер, олигархтар-ма, басқалар-ма, астында бұл заказ берілген заңды айтуға міндет, заказ берілген пост деп айтуға міндетті да, ақшасы төленген пост. Бұл ең апасына, ол жерде жаңағы активистерді, журналистерді, былайша айтқан кезде Тоқаевтың командасына, я Назарбаевтың командасына ұнамайтындарға селективті түрде қолданып, заңды мыйзамды репрессия жасайды. И бұл заңда селективті түрде қолданылуы мүмкін. Қазақстанда мыйзамның барлығы дерлік биліктің қызығушылығы үшін қолданылады. Ал эми кошуна өлкө Өзбекстан эгемендүүлүк алгандан бери эки гана президент башкарды. Биринчи президент Ислам Каримов 27 жыл бою бийликте отурган. Ал башкарган учурда өлкөдө цензура гүлдөгөн. Ал кеткенден кийин 2 жылбыр биртизген анын санаалашы Мирзиёевдин колуна тийип, ал мурдагы президенттен айырмаланып, элге ачык жана диалогко даяр саясатчы катары көрүнгөн. Анткени менен тактыда отурганына дээрлик 7 жыл болду. Эми ал бийлигинин мөөнөтүн дагы 7 жылга узартты. Ошентип ал 2030 жылга чейин бийлик башында деген сөз. Каримовдун тушунда журналисттер куугунтукталып, бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жабылган. Бийликке Мирзиёев келери менен жалпыга маалымдоо каражаттарына бийликти этияттап сындоого уруксат берилген. Бирок муну менен Өзбекстан сөз эркиндигине жетти дегенден алыспыз. Анткени өлкөдө тыюу салынган темалар болгон жана популярдуу соц тармактар бир нече айга блоктолгон. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун укук коргоочулары бул жылы Өзбекстанда журналисттер жана блогерлерге кайрадан басым күчөгөнүн билдирген. Ал тапта Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип жатканын эл аралык уюмдар дагы белгилешти. Чек арасыз кабарчылар бейөкмөт уюму 2023 жылдагы басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексин жарыялаган. Уюмдун маалыматы боюнча Кыргызстан мурунку жылга салыштырмалуу бир эле учурда 50 позицияны жоготуп, 72ден 122ге түшкөн. 2022 жылдагы индексте Кыргызстан эң алдыңкы 100 өлкөгө кирген, Борбор Азиядагы жалгыз өлкө болчу. Демек, бул жылы Кыргызстан сөз эркиндигинин абалы оор деп мүнөздөлгөн өлкөлөрдүн катарына кошулган. Басма сөз эркиндиги боюнча индексте Казакстан 134, Өзбекстан 137, Тажикстан 153 орунда, ал эми Түркмөнстан 176 орунда турат. Борбор Азиядагы блогер журналисттерге көрсөтүлүп жаткан кысымдарга кандай карайсыз? Комментарий жазыңыз, бизге катталыңыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.